саламатсыздарбы? Бул видеодо биз эки кишиге карайбыз. Бир киши орус тилин жакшы билет, экинчи киши орус тилин билбейт. Могул кишини орус дейли, а могул киши орус тилин билбеген адам. Эми биздин окуучулардын кээ бирөөсүндө ушундай бир комплекс бар. Эгер мен орус тилин билбесем, орустардын алдында сүйлөгөндөн уялам же корком дейт да. Өзүнчө бир коркунуч бар. Бул видеодо ошол эмнеге коркпош керек экен жөнүндө сөз кылабыз да. Эки киши тең туулганынан баштап өз тилин окуп баштаган. Могул жакта орус киши орус тилин үйрөнгөн, тегерек орус тили дейли, а могул жакта кыргыз киши кыргыз тилин үйрөнгөн. Эми эгер байкасак, экөө тең азыркы учурда бири-бирине окшош. Жада калса окшоштуктан дагы бул жактагы биздин орус тилин билбеген киши мына орус тилин билген кишиге караганда андан бир аз өйдө тургандай сезилет. Себеби ошол орус тилден бир аз билет бир нерсеничи. Демек, ар бир корккон маалда силер өзүңүздөргө айтышыңыздар керек. Мен биринчиден кыргызмын, экинчиден башка элдин тилин үйрөнүп баштап атам. Демек, бул кишиге анын тилиде сүйлөгөнгө эмнеге коркушум керек? Мен өзүмдүн тилимди жакшы билем да, өзүмдүн тилим 100% билем. Ага кошумча чет тил үйрөнүп атам, жаңы тил үйрөнүп атам. Демек, мен андан жада калса өйдө турам. Мен андан көптү билет экенмин деген ойду карманып үйрөнүш керек да орус тилдичи. Ошондой ойду кармансаңар, орустарга сүйлөгөндө коркунуч жоголот да. Коркпой сүйлөйсүздөр, жана үйрөнгөндө дагы коркпой үйрөнүп баштайсыздар. Анан үйрөнгөндө мынтип орус тилиңиздер кеңейип, көбөйүп баштайт. Анан аягында байкасаңыздар, сиздер кыргыз тилин дагы, орус тилин дагы билесиздер. Демек, бул кишиден өйдөрөөк, күчтүүрөөк турат да. Бир тилди үйрөнгөндөн кийин башка тилди кошуш андан да оңой болуп барат. Мисалы үчүн сиздер англис тилин кошосуздар. Англис тилин дагы акырын биринчи кичинекей сөздөрдөн башталат. Демек, сиздер сүйлөп жатканда сиздердин үстүңүздөрдөн күлгөн же сиздер сүйлөгөнүндү көрүп алып, угуп алып, мыскылдагандар болсо, сиздер бир нерсени эле билип коюшуңуздар керек. Биринчиден, сиздер өз тилиңиздерди билесиздер. Экинчиден, бул кишинин тилин, анын тарыхын, маданиятын үйрөнүп бир аз болсо да үйрөнөсүздөр. Ооба, ката кетиресиздер. Бирок бул өзүңүздөрдүн тилиңиздерден сырткары жаңы тил болуп атат. Ошону дайым билип жүрүшүңүздөр керек да. Ошону билсеңиздер, коркунуч жоголот. Сиздер орус тилинде сүйлөгөн чөйрөдө тууп калбаган үчүн сиздер айыпкер эмессиздер да. Сиздер кыргыз тилинде сүйлөгөн жерде туулгансыздар жана өмүр бою кыргыз тилинде сүйлөгөнсүздөр. Сиздер азыр орус тилин үйрөнүп баштадыңыздар. Көп учурларда орус тилин жакшы билбеген адамдар сүйлөп жатса, орус тилин жакшы билгендер алардын үстүнөн күлүп жатса, орус тилин жакшы билбегендердин айыбы эмес да. Ошондуктан алар үйрөнүп жатпайбы? Булардын күлүп атканын көңүлгө такыр албаш керек. Көңүлгө алсаңар, жаңы үйрөнүп аткан нерсеңер кайра токтоп калат. Көңүлгө алып уяласыңар, коркосуңар, ошолор пайда болот. Андан такыр коркпош керек.